67560 адамга кылынган бир тажрыйба жөнүндө айтып берем. Германиядагы Мангейм университетинде бактылуулук боюнча изилдөө жүргүзүшөт. Андан чыккан жыйынтык ал жердегилерди аябай таң калтырат. Себеби эң бактылуу адамдар мусулман экенине күбө болушат. Мунун себебин мынтип ачыкташат. Мусулмандар бир Кудайга, тагыраагы таухидке ушунчалык бекем ишенишкен, жашоолорунун ар тарабында жалгыз бир зат контролдоп турганына ишенишип, алар чындап бактылуу боло алышат. Чындыгында бул тажрыйба бир аятты дагы да бышыктап жатат. Ушуну билгиле, жүрөктөр бир гана Аллахты эстөө менен тынчтык табат. Бардык нерсени башкарып турган жана миңдеген муктаждыгы болгон адам бардык нерсенин эгеси болгон жалгыз затка ишенип, тагыраагы Аллахка ишенип чыныгы бактылуулукту таба алат. Макуланда тажрыйбада эң бактысыз топ кимдер деп ойлойсуз? Атеисттер. Өзүңүз да ойлонуп көрүңүз. Кокустукка негизделген жана маанисиз делген бул жашоодо ар учурда жокчулукка кетерин күткөн бир атеист кантип бактылуу боло алсын?